Жалал-Абад облусунун Арыстанбап айылында болгон сел боюнча кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Базаркургон районунун прокуратурасы Арыстанбап айылында болгон селдин себептери боюнча текшерүү жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө Базаркургон шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын, Арыстанбап айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Базаркургон филиалынын кызмат адамдары 2006-2019 жылдар аралыгында суу коргоо зонасындагы 15 жер тиркесин мыйзамсыз менчикке берген аныкталган. Андан соң Арыстанбап Сай дарыясынын жээгинде бир катар соода объектилери курулган деп айтылат маалыматта. 23-июлда Арыстанбапты сел каптап, ички чарбалык жолдор талкаланып, имараттарды, соода объектилерин жана турак жайларды суу алып, аймакта өзгөчө кырдаал түзүлгөн. Натыйжада мамлекетке жана жеке жактарга 24 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Прокуратура бул зыян атка минелердин айынан келтирилгенин белгилеп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Афганистандагы этникалык кыргыздарга медициналык жана ветеринардык дары-дармек жеткирилди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, гуманитардык миссияны Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу жетектеп барган. Ал Бадахшан провинциясынын губернатору менен этникалык кыргыздардын жашоо шартын, социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык көйгөйлөрүн чечүү боюнча көрүлүп жаткан чараларды жана алдыдагы пландарды талкуулаган. Миссиянын алкагында дарыгерлер тобу 755 жаранга медициналык жардам көрсөтүштү. Ошондой эле адистер жергиликтүү калкка жугуштуу жана ар кандай ооруларды өз убагында аныктоо, бодо жана майда малга ветеринардык дары-дармекти туура колдонуу боюнча окутууларды өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Гуманитардык миссия Памирдеги этникалык кыргыздарга колдоо көрсөтүү программасынын алкагында ишке ашканы кошумчаланды. Кадамжай районунда 600 киловатт кубаттуулуктагы Базарбаятта 3-чү кичи ГЭСи курулат. Бул тууралуу Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, долбоордун баасы 40,1 миллион сом болсо, мунун 22 миллион сому фонд тарабынан бөлүнгөн. Аталган ГЭС ишке кирсе, электр энергиясын өндүрүү 5,2 миллион киловатт саатты түзөт. Бул көлөм жакын жайгашкан Марказ жана Саралтын айылдарынын, ошондой эле Кадамжай районунун айрым бөлүктөрүнүн калкын электр энергиясы менен камсыздоого жетет. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун башкаруучулугунун төрагасы Артем Ноюков Баткен облусу боюнча 7 ири долбоор фонд аркылуу ишке ашырылып жатканын, анын ичинде Кадамжай районунун Халмөөн айылындагы газ бетон заводунун жана мектептин курулушу бар экенин белгиледи. Эски долларлар жүгүртүүдөн чыгарылды деген маалымат жалган. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Эскерте кетсек, ак доллар колдонуудан чыгарылып, коммерциялык банктар жана акча алмаштыруучу жайлар бул валютаны кабыл албайт деген маалымат тараган. Улуттук банктын башка өлкөлөрдүн валюталарын, анын ичинде АКШ долларларын жүгүртүүдөн алууга укугу жок. Ошондой эле банктар жана акча алмаштыруучу жайлар төлөм каражаты статусун жогото элек валютанын наркына чыгарылган жылына жараша ар кандай баа белгилей албайт деп айтылат башкы банктын тараткан билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, эл арасында ак доллар деп 1996-2006 жылдары чыгарылган АКШ долларын аташат. Анткени бул банкноталар агыш түсү менен айырмаланып турат. Республика боюнча 477 көмүр базасы ачылды. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 10 көмүр кампасы ачылып, анда көмүрдүн тоннасы орточо 5200-6300 сомдон аныкталган. Ал эми Ош шаарында 21 пункт ачылып, көмүр 6500 сомдон 7000 сомдун тегерегинде аймактын алыстыгына жараша аныкталган. Жалал-Абадта 150 пункт баасы 4000-7000 сом. Ош облусу 99 пункт баасы 5000ден 9000 сом. Баткенде 50 пункт баасы 5000 сомдон 10000 сомго чейин. Нарында 68 пункт баасы 3500 сомдон 5800 сом. Таласта 5 пункт баасы 6300 сомдон 9000 сом. Чүй 40 пункт баасы 5000 сомдон 6600 сом. Эске салсак, Минкап 15 сентябрдан тарта 3 айга көмүрдүн баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизген.